Сооронбай Шарипович, мен бир 4 маселе боюнча кайрылгым келип атат. Биринчиси, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду тарабынан баягы мамлекеттик бир ишкананы жоюу боюнча көптөгөн баягы кирешеси иштеген буга чейин чыгып. Ушуну аягына чейин чыгарып, мен ойлойм, бул жерде көптөгөн акча каражат экономикасы болот да, мына ушуну билим берүү тармагына биз баягы айтып атпайбызбы, мектепте англис тилди көбөйтүш боюнча ушул жака бөлүп берүү жагын карап берсеңиздер. Экинчи маселе, Тышкы иштер министрлиги быйылкы жылы буюрса электрондук визаны киргизебиз деп атат. Эгер ушуну акырына киргизип алсак, биз туризм тармагын өнүктүрүүгө жакшы салым болмок да. Буну да акырына чейин чыгарып койсоңуздар. Үчүнчү маселе, негизи экономиканын локомотиви болуп, бул кичи жана орто бизнес болуп атпайбы? Ушул тармакта экономика министрлиги өтө жакшы иш кылып атат да. Ошол ишкерлердин адвокаты болуп, көптөгөн жерде алардын баягы сунуштарын алып келип, жогорку кеңешке да алып келип, ошону баягы мыйзам тарабынан өзгөртүүлөр киргизип жакшы иштерди кылып атасыз. Өзүңүз да мына жаңы премьер-министр болгон ишкерлер менен жолугуп, көптөгөн жакшы ой пикирлерин уктуңуз эле. Ушу экономика министрлиги кээ бир убакта күчү жетпей калып атат. Ошол эле бажы тармагы, курулуш тармагы, энергетика тармагы бирок жабык болуп атат. Ишкерлер менен ачык сүйлөшпөй атат. Экономика министрлигине мүмкүн полномочия бересизби? Ушул жагын көбүрөөк карап, анан ушул ишти дагы күчөтсөңүз, анткени биз бул жактан көптөгөн жумуш орун түзүүгө жана бюджетти көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот эле.